Суусамыр өрөөнү бойлой бараткан жолоочу топ болуп өскөн бул тикендерди көрбөй койбойт. Жайыт адистери бул жылдан жылга аянтты кеңейип, болгондо дагы түз жердин жайытын ээлеп бара жатат деп тынчсызданууда. Алты гана бул кийинки бир 10-15 жылда абдан көбөйүп баратат. Бул өсүмдүктүн өзгөчөлүгү бул тамыры менен дагы, уругу менен дагы көбөйөт экен да. Анан кийин баягы кой эчкилер барып кичине жалбырагын жеп жанына жакындап барганда туягы менен жерди жумшартып, анан үрөөнү түшүп, дагы ушуну жылып кетип атканы абдан мындай кооптонууду жаратып атат да. Бул баягы жара сыяктуу жайылып баратат да. Адис тикендүү бул өсүмдүктү химиялык каражаттарды чачып же казып кесип жок кылса болоорун айтууда. Бирок бул эки ыкманын тең ыңгайсыз жактары бар. Химиялык затты сепсе экологияга, жер кыртышына зыян. Жулуп казып салалы десе күч жетпейт. Тикен каптаган жердин аянты боюнча дагы түрдүү сандар айтылып жүрөт. Гиперозем эсептеп бергенде ошо 60 000 гектарга жакын. Бул бир эле могу тиги Ош Бишкек жолунун жээктериндеги эмес, бир Жумгал тарапка бараткан жактагы берки капчыгайларды баарын эсептегенде ушундай маалымат бар. Бул өтө көп. Тиешелүү мекеме бул тикендерди жок кылуу үчүн 1 миллион 600 000 сомго бааланган атайын агрегат сатып алып, аны менен кырксак деп жатат. Суусамырдын 472 гектар жайыт болса, 18 000 гектарын азыр ушул 6 гана карагана басып кеткен да. Бул 6 гана карагана басып кеткенде бизде азыр эң көйгөйлүү маселелерден болуп атат да. Бул жайыт пайдалануучулар, суусамырды пайдалаган жайыт пайдалануучулар менен биргеликте сүйлөшүп, алар менен каражат чогултуп азыр жана мульчер деген техника бар, ошол техникага заказ берип, азыр быйыл ошо заказ берилди, алган турабыз. Мульчердин техника менен бир иш алып баруунун бир максаты жакшы болуп атат. Бул баягы карагананы сразу майдалап туруп чачып берет экен да. Ошол жерге бир жагынан ал жер темичкиси катарда болуп калып атат, экинчи жагынан баягы мал оттогонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. 1 миллион 600 000 сомго түшүп атат. Азыр ошол эгер техниканы алып келип аны эксперимент кылып туруп ушул жерде чаап көрсөк деп атат. Эгерде ал өзүнүн быйыл жакшылык менен начарларын берсе, андан ал техниканы дагы көбөйтсөк деп атабыз. Ошол эле учурда жер көчүшү мүмкүн же суу жеп кетет деген жерлерге 6 гананын өскөнү пайда экенин баардыгы бир ооздон айтып жатат. Мындан сырткары 6 гана гүлдөгөн маалда балчыларга пайдасы чоң дегендер да бар. Ушул жагдайларды эске алып, бул маселени көйгөй катары эсептөөнүн кажети жок дегендер дагы жок эмес.